Assalamu alaikum, YouTube көршілер, менің көршілерім қандайсыздар? Туғандар, барыңыздардың қармаған оразаңыздар қабыл болсын. Бүгін жұма күні екен, жұма күніңіздер майрек болсын. Бүгін марттың 22-сі 2024. Сопиш жаз айылының екінші шығарылышын шығарған тұрауыз. Құдай бұйырса, бір үй бүлөгөдө дагы продуктқа жете турган тыйын жиналып калды. Биринчи чыгарылышын бір 2-3 күн мурун чыгардык эле. Аны мен көрөрмандарым көрүп, мен да сопиш жасап калайынчы деп, bir күн ичинде эле bir адам 5000 сом салды. Россияда иштеген. Аллахым разы болсун. Жана дагы 500 сом, 1000 сомдон салып атты. Дагы бир көрүүчүлөрүм. Алардын кийинки чыгарылышка жинай беребиз. Ошол Алишер көчөсүндө экен, өткөндө мен кыдырып келдим. Бир ошо көчөдө эле 4 адам, 4 үй бүлө бар экен. Жалгыз бой энелер экен. Бирөөнүн баласы орукчан, бирөөнүн күйөөсү таштап кеткен, ушундай ыйлар экен да. Барып өздөрүнө жолуп келдим. Ошол 4 үй бүлөнүн азыр бир үй бүлөсүнө барабыз. Анан кийин дагы 3 үй бүлөгө акча жете турган болуп жиналып калса, үчөөнө тең буйрса барабыз. Анан туугандар, мен да ушундай сопиш жасап калайынчы десеңиздер, телефон номеримди экранга калтырып койдум. Мбанк жана WhatsApp ошол номерде. Анан унутпай мага WhatsApp'тан чегиңиздер жибериңиздер, эмесе Мбанкта ар кандай акчалар түшөт. Алар аралашып билинбей калбасын. Өткөндө 1000 сомго туруптур, бирок чеги жок. Чегин жибериңиздер унутпай. Анан ушуна Ахмат иниме Алла разы болсун. Мына машинам менен мен жеткизип келейинчи деп келиптир. Сага рахмат, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп. Ошол ушундай жигиттер да көп болсун Кыргызстанда. Буйрса анда барып экөөбүз тапшырып келейик, магазинге барып, азыр кайсы магазинге болсо да барып соода кылып ошол жерден. Былтыр калып жүргөн Сезим магазинине келдик. Ушул жактан азыр продуктыларды алайык. Буйрса. Министр кабыл болсун. Жакшылыкка. Ораза күндөрү жарымдайын деп калды, ораза. Буйрса ошо сооп алам дегендер, көбөй берсин. Туугандар, мына биринчи үйгө келдик, буйрса. Азыр кожоюн чакырабыз. Негизи ушул көчөдө экен да, 4 үй бүлө. Аларды кийинкилерге калтырабыз. Азыр кожоюнду чакырайык бул үйдөн. Кандайсыздар? Кандайсың, келди? Жакшы. Өзүңөр кандайсыз? Отурайык. Жакшы, буйрса. Келдик. Ошол кандай жассыздар? Жакшы, жатырык. Мына сен эле. Оразада кайрымды элибиз көрүүчүлөрүм ушундай жардам кылып коелучу деп. Анан продуктыларды алып келгем, сени түшүрүп коелу. Ошол жана түшүрүп, бияка келесизби? Ушул неме түшүрүп коелу, далда экен, азыр жамгыр жаап атпайбы эшикте. Буйрса,
Өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым эле ушинтип элге кызмат кылып эле неме кедей кемчилик жашагандарга жардам берип жүрө бергениңерге биз ыраазыбыз. Чоң рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Бар жакшылыктардын баары силерге болсун, жуксун элибизге, журтубузга, баарыбызга. Башка эмне дейин ишалса рахмат, чоң рахмат силерге. Ушул мен жана салым кошуп аткан туугандарыма рахмат да, Ошо силерге рахмат бердим, бир туугандарыңарга. Себепкербиз Ошо себепкер болгон силерге да рахмат. Айланайын ишалса бизге жардам берип атканыңарга. Өтө эле кубанычта болуп турум, толкунданып деле жакшы нет албай. Сизге да ден соолук каалайбыз. Оорубаңыздар, карман орозоңуздар кабыл болсун. Ошо айтканың келсин. Бериңиздер анда. Рахмат. Ошо туугандар, буюрса мынакей сиздердин аманатыңыздарды тапшырдык. Эми бул ушул көчөдө жана мен айтып кеткендей дагы 3 үй бүлө калды. Жалгыз бой энелер. Экөө бияк бетте, экөө бул жак бет. Бирөө бул жак бетте экен. Дагы ушундай сооп иш кылам десеңиздер, экрандагы номерге байланышкыла. Эң баңкы ошол номерде сиздердин аманатыңыздарды жеткирип турганга ар дайым даярмын мен. Силерге рахмат. Эмки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө.